Аңгырттуулук тасмасында баш каармандын образын ачып берген Бектемир Мамаюсупов бойдокчулук менен кош айтышты. Баарыбыз үчүн күтүүсүз, бирок жагымдуу жаңылык болду. Анда эмесе азыр фотосессия бүткөндөн кийин кимге үйлөндү, качан үйлөндү, сиздер менен биргеликте сурап билмекчибиз. Атым Мунара. Ben Мунараны 15 жылдан бери тааныйм. Өзүбүздүн алыс тууган болуп кетебиз. Акыркы жолу 10 жыл мурун көрдүм эле. 7 жылдан бери Лондондо жашап, окууну бүтүрүп, жакында эле келип, бир көрүшүп, бири-бирибизди сүйүшүп калдык. Ошентип эми эч ким деле билген жок бул жерде. Туугандарым деле билбей калды көбүнчөсү. Бат болуп кетти. Ошо көпкө созбой эле мен экөөбүз чечтик. Кайра кетиш керек эле, бирок ошо калтырып үйлөнүп алдык. Биринчи көргөндө эле, мурун деле жагып жүрчү мага. Биз интернеттен сүйлөшүп жүрчүк. Лондондо мен Америкада жүргөндө сүйлөшүп, бул жерде көрүшкөндө баягы любовь с первого взгляда бар го. Ошондой эле болду. Биринчи көргөндө эле экөөбүз сүйүшүп, биринчи күнүнөн кийин уже тойду чечип койдук. Кандай сапаттар менен сизди тартып алды? Экөөбүз сүйлөшкөндө бүт окшошчулук жагыбыз көп. Кандай жашоого көз карашыбыз, бири-бирибизди түшүндүк. Жубайыңыздын ата энеси, сиздин ата энеңиз, эгер тууган болсоңуздар, кандай кабыл алышты? Кандай тууган, бизде мындай жакын тууган эмеспиз. Менин жездемдин туугандары болуп кетет. Ошого ата энебиз бири-бирибизди тааныйбыз көптөн бери. Сүйүнүштү, дароо эле макул болушту. Мусулманча эле нике кыдырып, кыз да той болуп алып келдим. Эми чоң той болду элек. Буюрса күзүндө кылабыз. 30 апрелде кыз да той болду. Ошол күндө үйүмө алып кеттим. Кантип сунуш киргиздиңиз, кантип кабыл алды? Мындай официалдуу түрүндө эмес, жанакындай сюрприз кылат эмеспи? Андай эмес, биринчи күнү эле сүйлөшүп эле, экөөбүз эле мондо оңой эле чечтик. Лондондо жүрсө 7 жылдан бери салт сана анан кандай келин болуп жатат азыр? Баарын эле ошо кызык болуп атат. Европада жүрүп, Лондондо башкача болуп калып, көз караштары өзгөрсө керек деп. Андай эмес. Мен деле Кыргызстанда көп чыгып жүрдүм, жашап жүрдүм, бирок кыргыз бойдон калдым, ошол эле патриот бойдон калдым. Мунар деле ошондой. Көп жыл жүрсө да, эч өзгөргөн эмес. Кыргыз бойдон эле калган. Мунар айым жок жаныбызда, ошон үчүн сиз айтып берсеңиз кандай болду? Келиндин келгендеги эстен кетпейт дейт го, кандай кызыктуу учурлар болду? Үйгө келгенде апам баары тааныйт, кызы катары эле кабыл алып, келиним дейт, кызым дейт. Мунар да апам деп, эч кандай мындай кыйынчылык, мындай көнбөй андай болгон жок. Өзүнүн үйүнө келгенде эле сүйүнүп. Ошол үйлөнөм деген чечимди буга чейин ошентип ойлонуп жүргөнсүзбү же ал кызды көргөндө дароо жок үйлөнүшүм керек, башка бирөө алып кеткенче деген ой келдиби? Качан үйлөнөсүң деп баары сурай берет эле да, айтат элем. 40 жашка, 50 жашка толгонбу, сүймөйүнчө үйлөнбөйм деп. Экөөбүз бири-бирибизди көрүп эле ошондой биринчи күнү эле түшүндүк. Сөйгөндө ошого созбой эле биринчи күнү эле үйлөнүп алдык. Кандай сапаттарын баалайсыз? Кандай сапаттар үчүн сүйдүңүз? Менин баягы алдыда койгон жашоомо максаттарым, пландарым, жумуштарым бар. Ошонун баарын колдойт, жардам берет, ишенет менин иштериме. Апамды сыйлайт, жакшы жери. Мени сыйлайт, андай эле биз сыйлайбыз. Мен бир туугандар менен тааныштырдым. Баарын эле монда бир туугандай эле бат эле көнүшүп кеттик. Жубайыңыз кандай тамак аштарды даярдап берип, сиздерди кубантып жатат? Ар түрдүү тамактарды кылат. Баарын эле кылганды билет, себеби өзүнүн үй бүлөсүндө да эң чоңу. Менин үй бүлөмдө да 4 кыз, 1 уулмун. Алар да окшош, бизге 4 кыз, 1 уул, ошонун эң чоңу. Үйүндө да баягы жумуш кылып, эркектин ордуна бүт ишти кылып жүргөн кыз. Сүйлөшүп жүргөндө тойго чейин мен үйгө келип, баягы бак тигип, кум ташып, араба менен сүзүрөп жүрсөм, мага жардам бере калып, арабаны өзү алып келип, кум салып, эми ишке көнгөн, ишти кылат. Биз деле баары ойлойт эмеспи, баягы келин болгондон кийин кул катары эле бар иштет деп, жок андай эмес. Үйдөгү жумуштарды чогуу кылабыз. Апам да жардам берет, апам да аяп турат. Ай кызым, аны кыйналба деп.
тоюңуздарды кантип пландап жатасыздар? Андай өзгөчө кыргыздар чыгым менен өткөргөн тойду жакшы көрүшөт. Сиздер кандай өзгөчөлүк менен Европаны көрүп калса, сиз дагы көрүп жүргөнсүз, балким ойлоруңуздар башкадыр. Азырынча биз тойду андай план кылып элекпиз, ойлонушту элекпиз. Себеби биз мынар үчүн деле, мен үчүн деле той жашоодо өтө баягындай важный эмес. Той кылбай койсок деле болот. Бирок баягы тууган өзүм деле мен каршы болчумун тойлорго. Себеби болгон кыргыздар ушундай кат эмесми? Болгондун акчасын тойго коротуп, кредит алып, банкрот болуп, анан ошонун карызын төлөп өмүр бою. Эми андай эле кылбайбыз биз. Себеби бизге андай элге көрсөтө турган, мактана турган андай максатыбыз жок. Жеке жашооңузда жакшы жаңылыктар бар экен, жагымдуу. Биз мындан былтыр ушул убакта маек курганда сиз кино тартып жатам, баштайын деп атам деп айттыңыз эле. Баштаганыма 2 жыл болду. Бирок баштай албай жүргөм. Себеби эми кино тартыш оңой эмес экен. Биринчи каалагандай болбой калат экен. Ошого ар түрдүү өзгөрүштөр болуп, ошо 2 жылдан бери буюрса опыттар пайда болду. Тааныштым кишилер менен. Жакында эле мына 2 ай мурун Кытайга барып, спонсорлор менен көрүшүп, ошо сүйлөшүп келдик. Совместно тартабыз деп. Бектемир мырза, ушу менен маекти жыйынтыктасак, чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Рахмат сизерге. Албетте үй бүлөлүк бакыт. Чоң рахмат сиздерге да, ийгилик ишиңиздерге. Ден соолук каалайм.